урматтуу Азаттын угарманы жана көрөрманы, коронавирус таралып жаткан пандемиялык шартта өзгөчө абалдын тартиптерин, талаптарын сактоо үчүн биз үй шартында Жогорку Кеңештин депутаты, Республика партиясынын лидери Мирлан Женчураев менен маектешели деп турабыз. Мирлан мырза, саламатсызбы? Биз көрөрман угармандарга дагы бир ирет эскерте кетели. Биз үй шартында жазып жаткандыктан техникалык жана башка бир айрым мүчүлүштүктөр болуп калса, алдын ала кечирим сурайбыз. Мирлан мырза, акыркы кырдаалда сиз дагы үй шартында ошол өзгөчө абалдын талаптарын сактап жатсаңыз керек. Жалпысынан акыркы абалга сиз кандай баа берип атасыз? Канчалык деңгээлде туура саясат өкмөт тарабынан, жалпы жарандар тарабынан болуп жатат? Биринчиден, саламатсыздарбы урматтуу Азаттык компаниясынын көрүүчүлөрү, Бакыт мырза, саламатсыздарбы? Ооба, биз баардыгына талап эткендей, мыйзам талап эткендей, баарына карантин шартын койгондон кийин биз биринчи аткарышыбыз керек. Бирок ага карабай иш болгондуктан кээ бир жерлерде жана баардык талаптарды эске алып, масканы, перчаткаларды, атайын жана заттарды алып туруп, эл менен жолугуп, адамдар менен жолугуп атабыз, иш аракет жүргүзүп атабыз. Биздин комитетибиз бир иш аракеттер, иштерди жүргүзүп атат. Анткени өзгөчө абал киргизгенде Жогорку Кеңештин ролу өзгөчө белгиленген ал жерде, мыйзамда. Бул көзөмөлдөө мыйзамдын талаптарын аткаруу боюнча маселелер каралат. Бирок ошентсе дагы парламенттин ишмердигине ичи чыкпагандар көп болуп атат да. Мына адатта ушул өкмөткө сын айткан, аны камчылаган парламент бүгүнкү күндө кайда? Канчалык деңгээлде ушул өлкөдөгү абалды жөнгө салуу боюнча аракет көрүп жатат депчи? Сиз парламенттин ишмердигин жетиштүү деп айта аласызбы? Мисалы, ушул учурда чукул мыйзамдарды кабыл алып, кайсы бир нерселерди оңдоо зарыл беле? Зарылчылыгы бар. Анткени сиздер билесиздер, биздин мына кошуналар кайде жанагы парламенттик, даже ошо президенттик эле мамлекеттерде чукул убакытка мыйзамдарды өзгөчө абалга экономикалык, антикризистик, эң башкысы ошо COVID-19 деген атайын пакет мыйзамдарды киргизип, аларды алып аткан мамлекеттер бар. Биз мына өнөктөштүк мамлекеттерди алсак, бул Россия мамлекети атайын пакет мыйзамдарды кабыл алды. Путин президент аркылуу кийилген мыйзамдар кабыл алды. Казакстанды көрдүк, биз мына атайын ошо шарттарды киргизүү боюнча мыйзамдарды, указдары чыкты. Мына Украинанын парламенттик мамлекети алат, COVID-19 деген пакет мыйзамдарды кабыл алып, парламент менен президент, өкмөт үчөө бирдикте ошол мыйзамдарды кабыл алды. Бул жерде Кыргыз парламентине бул сын пикирге орду бар. Парламенттен бүгүнкү эле акыбалда эмес. Парламент өзүнүн ишмердүүлүгүн, өзүнүн ролун четке кагуу боюнча, өзүнүн көпчүлүгүндө жалтак позициясын, бул бир эле парламент эмес, өкмөттө өзүнүн жалтак позициясын буга чейин деле белгилеп келген. Бирок ага карабай парламенттин толуганда эмес, депутаттардан турат, айрым депутаттар, айрым фракциялар талаптарды коюп атат. Анткени бүгүнкү күндө өзгөчө абал киргизгенде бул жанагы аскер кызматтардын, укук коргоо кызматкерлердин булай шартта укуктары кеңейет. Ошол укуктарды биздин жарандык мыйзамдарды, жарандык кызыкчылыктарды коргой турган органдардын бири бул Жогорку Кеңеш. Мыйзамдардын так аткарылышы. Сиз тараптан сиз мүчө болгон Республика партиясы, Республика Ата журт фракциясы ири фракциялардын бири. Кайсы бир сунуштар берилдиби? Мисалы, ошол эле мыйзамдар жаатында же чукул жыйынга чогулуп, кайсы бир COVID-19 өзүңүз айткандай мыйзамдар пакетин кабыл алуу боюнча реалдуу сунуштар? Реалдуу сунуштарды биз бердик. Мына өзүңүздөр билгендей, 1 апрелде биз жыйынга чогулганда, ал жерде топ депутаттар менен, бир эле биздин фракция эмес, бүгүнкү күндө парламенттин ичинде фракция бөлүндү деген, ал мындай расмий тилде айтканда условный эле, мындай бөлүнүшү партияларда эле шартка мындай саналаштардын көз караштары болду. Мына манифесттер кабыл алынды, өкмөткө токтомду кабыл алып берди. Токтомдордун ичинде
ошол бизнеске, ири жана кичи бизнеске кандай чараларды колдоону биз талаптарды жөнөттүк да. Анткени өкмөт жакынкы убакта, чукул убакта антикризистик программа жана проект мыйзамдарды алып келебиз деген өзүнө милдеттенме алып кетти. Ошондо биз сунуштарды бердик. Канчалык деңгээлде реалдуу аткарууга, мисалы сиздер ошол насыяга байланыштуу, каникулдарды жарыялоого байланыштуу бир топ сунуштарды бердиңиздер, бирок өкмөт аны аткарууга бүгүнкү күндө мамлекеттик бюджеттин акыбалы мүмкүн эмес дегендей позицияда болуп жатат. Эми өкмөттүн мындай кризистик убакта жада эле буга чейин азыркы экономикалык шарттарга жараша көз карашы чабалдык экенин биз белгилеп жүргөнбүз. Бүгүнкү күндө радикалдуу мындай ошол эле ыкма, мындай жөн убакытта ыкма менен иштеген шарттарды киргизүү ыктымал болуш керек да. И ал жерде мындай ошондой персоналар болуш керек. Адамдар болуш керек. Бүгүнкү күндө биз баардыгыбыз партиялык бөлүнбөй, бийлик бутактарына бөлүнбөй, биз ошол шарттарды кабыл алышыбыз керек. Биринчиден, биз эмнени сунуштадык? Бүгүнкү күндө бюджетибиздин жанагы бекилген, социально защищенный статьялар деп коет. Бекилген, корголгон беренелерди биз калтырышыбыз керек да, калганын жоготуу деп туруп, анын баардыгын биз бошотушубуз керек. Бүгүнкү күндө эч кандай жана отсрочка деген бул карызга топтоо. Бул кийин төлөйсүң деген. Эгерде бизнес иштебесе, кичи, ири, орто жана кичи бизнес бүгүнкү күндө мына кошуна мамлекет бизнес статистикага чейин чыга элек 80%га чейин жабылып кала турган шарт түзүлүп калды. Ошол себептен ошол жумуш орундар, ошол бизнес чөйрө көчөгө чыкпай турган максатта алардын баардыгын салыктан биз жаңы жылга чейин бошотуу сунушун бердик. Жаңы жылдан кийин бул кризис өзү быйыл эле бүтпөй турган, бунун өзү узара турган көп убакытка чейин болгондуктан биз мына краткосрочный кыска мөөнөттүү программаны алып келип туруп иш чараларга өткүзүшүбүз керек. Бирок сиз айтып аткан ошол сунуштарды ишкерликке, жарандарга жеңилдиктерди көрсөтүү боюнча сунуштарды баары эле айтып атат да, бирок аны аткарууга резерв жок деп жатпайбы? Мисалы акча каражатты кайдан алуу зарыл? Мисалы сиздерде конкреттүү сунуштар барбы бул жакта? Сунуштар бар. Бул биринчиден 2 миллиарддан ашуун акча золотовалютный резервибиз бар. Улуттук банктын. Аны биз чет мамлекетте кармап отурабыз. Биз ушундай күндө бизде башка мамлекеттерде жанагы фондторубуз жок. Тиги кийинки келечектүү мүмкүнчүлүктөр түзө турган бул Россия, Казакстандан ооба жок. Бирок бизде Күмтөрдүн акциялары бар. Күмтөрдүн бүгүн бизге берген дивиденди $2 миллион. Бүгүнкү күндө биз жанагы $500 миллион жакын болгон пакетибизди банкка эле салсак эле, биз андан көп бир өнүккөн биздин эле банктарга салсак эле көп пайызды көбүрөөк каражат бермек. Биздин орточо мына депозиттик эле каражатты эсептейли, ал бир жай эле $30-40 миллион бере турган каражаттар. Экинчиден, кичи орто бизнести салыктан бошоткондон кийин алтын мындай кризис, алтын кымбаттап баштады. Дүйнөлүк фьючерстик азыркы бааларды карасак, алтындын баасы кымбаттап баштады. Биз ошол иштеген ишканалардын алтынга жана прогрессивдүү салыктар деп айтылат. Бүгүнкү бааны бекемдеп, ар бир унцияга $50 кошулган сайын ага бир кандайчы бир салыктарды киргизип атат. Анын өлчөмүн биз ортодон экономисттер менен эсептеп чыксак болот. Бирөөлөр 10% дейт, бирөөлөр 3% дейт, бирок ар бир $50 кымбаттаган сайын тиги тройская унция ал салыктарды биз кошсок болот. Бул ошол чоң ири проектилерге, бул Күмтөр проектисине, бул Жер үй проектисине, мына дагы Чара жана башка ишканаларды биз пландаштырып, аларга шарттарды түзүп, ишке ашырып туруп, алтынды сатышыбыз керек. Бул алтын рыногу бүгүнкү күндө алтын баасы кымбаттап атат. Экинчиден, $200 миллион бүгүнкү күндө Кыргыз Орус фондусунда турат. Россия фондусунда. Ал $200 миллион биз мына сүйлөшүп туруп, ал каражаттарды алып келип туруп, биз бизнесибизге колдогонго каржылоону жөнөтүшүбүз керек. Анан өзү Росфонддо чогулуп аткан, аккумулировать эткен каражаттар бар. Биз аларды да ошол жанагы бизнес чөйрөнү колдоого каражаттар жөнөтүшүбүз керек. Мирлан мырза, айта келсең, мындай оңой эле сунуштардай сезилет да.
Бирок ушул нерселерди аткарууга азыркы өкмөт эмне себептен анда аткарбай жатат? Эгерде сиз айтып аткандай резервдер кол алдында турса, буга эмне чечкиндүүлүк жетишпей атабы же анын кесепети башкача болушу мүмкүн эмеспи? Бүгүнкү күндө эгерде биз жумуш орундарды сактап калбасак, эгерде бул кризистен элди өзүнүн үйлөрүндө тамак ашын шартын түзбөсөк, жумушту тамак ашты камсыз кыла турган бул эки чоң институт, бул мамлекеттик органдар, бирок андан да ашкан бул орто кичи бизнес жана бизнес чөйрөсү негизи. Эгерде бизнес чөйрөсү жабылса, салыктыктан бошотпосо, эгерде аларга шарттарды түзбөсө, ал бизнес жабылат. Ал бизнесте иштеген миңдеген биздин жарандарыбыз эртең жумушсуздукту калып, үйүндө каражаты оокат ашы жок болгондуктан алардын талаптары үйдөн көчөгө чыгат. Көчөгө чыккандан кийин анда бир да мамлекеттин бутагы жогорку кеңеш болобу, өкмөт болобу, президент болобу, алардын талаптарын аткарганды башка кабыргасы менен коюп туруп, бул бийлиги керекпи керек жоктук маселе туруп калышы мүмкүн. Ошол себептен социалдык, экономикалык абалды туруктуу кылыш үчүн биз стандарттуу эмес болгон мүмкүнчүлүктөрдү биз ошого жөнөтчүк. Азыркы курамдагы өкмөттө ушу пандемия шартында өкмөттүн кудуретин көрсөттү, деңгээлин көрсөттү деп сындагандар да болуп жатпайбы? Алардын катарында сиз да болуп жатасыз да. Мисалы, ушул өкмөттүн колун байлаган бүгүнкү күндө эмне бар? Эрки жок, көз карашын так көрсөтө албаган өкмөттүн курамы болуп атат. Курамында мына башчысынан белгилеп айтып атабыз. Бүгүнкү күндө эгерде мына 15-20 чейин биз маселе пандемия менен экономикалык маселелерди чечпесек, биз элге үмүт керек бүгүнкү күндө. Үмүт бул эл ишенген правительство народного доверия деген бир форматтар болгон кризистик убакыттарда. Анда бизде революциялык акыбал түшүп калганда эл ишенген өкмөттөр түзүлгөн. Бүгүнкү күндө кризис ошондой шарттарга алып келип калышы мүмкүн. Ошон үчүн биз кандай гана саясий көз караштарга бөлүнбөсөк, баарыбыз бирдикте Кыргызстанды элин камсыз кылууга, социалдык абалды туруктуу кылуу, стабилдештирүү максатында биз эл ишенген өкмөттү түзүшүбүз керек. Ошол жакка көз караштары нестандарттуу тажрыйбасы болгон адамдарды алып келишибиз керек. Бирок азыркы шартта дүйнө баары экономикасы күчтүү мамлекеттер дагы абдан кыйын кырдаалга кептелген шартта, мисалы, саясат менен алектенүүгө убакыт жок. Кайсы бир амбицияларды артка ташташыбыз керек. Анан бул өкмөттүн эле маселеси эмес, ушу Кыргызстан эгемендик алгандан бери келаткан медицина тармагынын, экономика тармагынын маселелерин саясий бир кайсы негизде колдонууга болбойт деп жатпайбы? Мисалы, сиздин көз карашыңыздагы кайсы бир деңгээлде азыр саясат эмеспи? Дайыма коомдук маселе саясат менен аралаш. Экономика менен саясат дайыма тең тыгызда жүрөт. Бул илимде ошентип айтылат, жашоодо шарттарды бардык тарыхый генезисте ошентип айтылат да, мына өзү өнүгүп аткан нерседе ошентип айтылат. Эгерде бүгүн жогорку кеңеш биз мына оппонент болуп, сунуштарды берип, ал сунуштар кабыл алмайынча, алар шартты өзгөртпөсө, анда иштеген өкмөт менен алып андан нары иштеген бул кылмышка барабар болот да. Преступно будет, бул чынында кылмышка барабар болот. Сиз мүчө болгон Республика Ата Журт фракциясы коалициялык өкмөттү курамында, түзгөн коалициянын курамында. Жада калса, ушул алгач болуп республикалык штабты жетектеген мурдагы вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова дагы сиздердин партиянын көрүнүктүү мүчөлөрүнүн бири. Бүгүнкү күндө ошол даярдыктын начар болгонуна вице-премьер, саламат сактоо министри жоопкерчиликтүү катары жумуштан алынды. Сиздер да кайсы бир деңгээлде жоопкерчиликти сездиңиздерби, мисалы, фракция катары? Же бул жерде башка бир объективдүү, субъективдүү саясий маселелер да болду деген пикирдесиздерби? Ал жерде бул маселе бир эле жана сиз айткан маселеде эмес, көптөгөн объективдүү да маселелер да ыктымал да. Өкмөт
өзүңүздөр билесиздер, социалдык тармакка жооп берет вице-премьер. Бирок толугу менен штаттын жетекчиси катары күч органдарга талапты коюу, каражаттарды бөлүү түз баш ийген бул өкмөт башчысы. Өкмөттүн башчысы эгерде уже 3 орун басарымды кетирип бардыгы эле чабал иштейт десе, анда башчыда да бир маселе бар да. Экинчиден, толук бир өкмөттүн мүчөсүнө жоопкерчилик берди. Мына башка мамлекеттерде өнүккөн мына карантин бүткөндө толук мойнуна алып туруп, биз ушада иштей албай калдык. 2 жылдан мына 2 жыл болду. 2 жылдан бери бир элге үмүт бере албаган өкмөт болдук деп туруп, толук отставкага кете турган бир шарты түзүлүп калды. Ого жоопкерчилик бар. Жоопкерчилик бар. Республика Ата-Журт фракциясы сиздер билесиздер, оппозицияда болгон. Оппозицияда болуп, курамга бир өзгөчө саясий акыбалда кирген. Президенттик шайлоолор бүткөн өзгөчө саясий акыбалда кирген. Ал жерде фракциянын жетекчилиги позициясы так өзгөргөндөн кийин ошол жака кирген. Анын ичинде сиздер билесиздер, фракция ошо курамда, коалициялык курамда болгонду да эсепке алып, биз талапты 2 эсе кое баштадык. Мына өзүңүздөр билесиздер, ушул Республика Ата-Журттун кээ бир депутаттары биринчилерден болуп, бул премьерге бул пандемиянын проблемасы кеңирек деле айтканбыз, экономикалык шарттарга жооп бере турган бир мүмкүнчүлүктөрүбүз жок экен. Чабал экен өкмөт деп биздин фракциянын мүчөлөрү айтып баштаган. Жаңы вице-премьерди дагы ошол толук Республика Ата-Журт фракциясы вице-премьер Аида Исмаилова жөнүндө сөз болуп атат. Толук колдоп, макулдашылып көрсөтүлдүбү? Мисалы, тажрыйбасы жок, билими туура келбеген деген бүгүнкү күндө дооматтар, сындарда айтылып жатпайбы? Ал үчүн да жоопкерчиликте. Сиздер билесиздер, фракциянын өзүнүн жоосуна ылайык чечимдер көпчүлүк добуш менен кабыл алынат. Мен өзүм боюнча айтышым мүмкүн, мен буну постфактум билдим. Ким кетип, ким сунушталып, эмне болуп атканын көрдүк. Бирок бүгүнкү күндө фракциянын көпчүлүгү менен ал сунуш берилген экен. Фракциянын жетекчиси ушундай бир маалымат берди, бул чечим кабыл алынып калгандан кийин. Сиз айткан маселе бар эле. Бүгүнкү күндө ишмердүүлүгү боюнча, тажрыйбасы боюнча маселе бар, бирок өкмөттүн толук курамында деле андай персоналар көп. Бүгүнкү күндө өкмөт толугу менен көз карашы өзгөрүш үчүн биз азыр колдоо жүргүзөбүз, бирок карантин бүткөндөн кийин биз талаптарды бекем сурап, сунуштарды кабыргасы менен коебуз.